26 жаштагы Наргиза Майрамбек кызы уникалдуу эне. Ал 7 баланын апасы. Анын 6-оосу уда төрөлгөн эгиздер. Каарманыбыз балдар төрөлүп, көбөйгөн сайын батир таап жашоо татаал боло бергенин, 7 бала менен ар кандай шарттагы батирден батирге көчүп күн көргөн убагын эстейт. Жаш эне бул үй бүлөгө кече жакында суук түшкөндө кайрымдуу жаран кыштан чыгып алгыла деп шаар четиндеги мына бул бир бөлмөлүү үйгө убактылуу киргизгенин айтат. Бирок жаз келсе, баягы эле жан кейиткен жакырчылыктын күнүн көрүүгө туура келет. Каарманыбыз үйдүн кожоюну күнүмдүк иштерде иштеп акча табат дейт. Бирок жолдошу тапканын тапкандай 7 балага чаптаганы менен бала бакчага жаңыдан бара баштаган чүрпөлөрдүн кыштан чыгууга өтүгү жок, тону жок экенин айтат. Мен Нарын областынын Кучкор районунун Көкжар айылында төрөлгөм. 2011-жылы баш кошконбуз. Үйлөнгөн эле шаарга келдик. Ошодон бери квартирада жашайбыз. Улам көчүп конуп. Бирде эми өзүбүз анан бир бала менен оңойлуу болчу квартирага чыгышчы. Кийин кыздарым төрөлгөндө кичине 3 бала менен кыйын болду анда чын. Адан кийин кайра булар 5 менен тем более көп квартира албай кыйналдык. Көбүнчөсү баары иштеген эмелер ойношот, ишке чыгышат. Жалп кыла берет хозяинга. Чыгарат. Бул ушундай 5 хозяинга чыгыш үчүн акчасы көп болгондуктан айла жок ушундайларга чыктык. Эң эле көп 3000 сом төлөп жашадык. 2000ден жогору квартираларга чыктык. Көп жерге көчүп кондук, анан канча жер экенин деле билбей калдык. Тибе. Көп жерге көчүп кондук. Үнүн чыгарбосмун. Бул 7 менен бир 5 бала бар кезде бир квартирада жүрчүбүз, арча бешикте. Аякка 2 комната болчу. Төрө элек кезимде көчүп келгенбиз, 2-3 ай жашадык. Асты цемент болчу. Анан условия жок болчу да. Мындай эле заборго кошуп салып койгон экен, бир жак стенанчы. Кымкыде мустак уруп турчу, эшиктердин баары тешик ачык болуп турчу да. Кышта кандай чыгабыз деп сарсанып алып Кытайым буюрса ушундай квартира убактылуу кыштан чыкканга берди. 4-5 айга эле. Ушу кыштан чыкканга эле да, анан даана кайсы экенин деле айткан жок. Кыштан чыкканга деп айткан да. Рахмат. Ошондо кайрымдуу жардам берип атат. Ооба. Рахмат ал кишиге. Чоң ыраазыбыз. Анан бат эле жаз келет. Жазда кайра ошондой квартира бизди киргизеби, киргизбейби? 7 бала менен. Корком мен. Сразу мисалы квартира издеп чалганда канча балаң бар деп сурай беришет да. 7 балам деп издегенден коркобуз. Бат эле жаз келет да. Аз болсо кыштын күнү мурда эми булар төрөлүк кезде өзүм иштечимин да. Кышкысын ушундай жумуш токтоп калат да, анча болбой калат. Булар үйдө болчу, азыр 4 тең садикке барып, тээ чоң балам окуйт да, анан ошолордун кышкы кийимин алып бере албай калдык. Булардын смеси, памперсинен ашпай калды. Жолдошум анда санда эле бир жумушка чыгып калды да. Разнорабочий да. Стройкада токтоп калат да, суукта. Өзүм кышкысын Швейга барып иштеп келчимин. Балдарыңыздын жаштары канчада? Усман 8ге чыгат эми. 7-де. Хамида, Хадижа 5,5-да. Булар 4,5-да. Ортончулар. Буларга 2,5 ай болду. Кичинекейлерге.
Жокчулук айрыкча балдар үчүн чоң сокку болот эмеспи? Жаш эне бала да жашоо шартты кайдан түшүнсүн? Мен балдарым да элди көрүп аны кийем, муну кийем дешет дейт. 7 баланы багыш чынында кыйын экен. Азыр улам чоңойгон сайын кийими, тамагы чоңойот экен булардын. Ошодон кыйналабыз, анан садиктен барганда сөзсүз балдардын кийимдерин көрүп батаандашып келишет экен. Баланча кыз курчак алып келет дейт. Тиңдей көйнөгү бар экен дейт. Сен да ушуна көйнөк алып бер дейт. Көптөр тандашып келишет. Ошо азыр сапожкалары жок, жукараак барып атат да анан. Кичи жөө барышыбыз керек экен, душамиски менен түз өйдө чыгабыз да. Жаңы киргиздиңизби? Эми өкмөттүкү да. Төртөө садикке барып атат. Ошо жөө барып атышат да анан кийимдери жука болуп ооруп калабы деп. Суук түшүп кетти. Биздин жолдошум тапкан акчасы ушулардын смеси памперсине жетет да. Азыр тияк квартирада турган кезде улам карыз болуп, анан кийинкисин эптеп ушундай бөлүп берип жүрүбүз да анан. Күйөөбүз бияка келген. Суук эрте түшүп калган. Жумушу аз болуп калды да. Мурункудай мындай көп болбой калды да. Мурда мындай күнүгө иштеп, 1-2 күнүнө бош болуп калчу да арасында. Азыр жумуш жок, жумуш издеп калды. Туруктуу жумушу жок, кыйын болуп калат экен бизде. Стройканы да анча биле бербейт да анан. Өзүңүздүн ата-энеңиз, кайын журтуңуз жөнүндө айткан жоксуз да? Мен ата-энем айылда, биякта турушат, көбүнчөсү айылда да. Кайын журтум дагы айылда жашашат. Алардын эле өзүнүн жашоосу бар. Ар ким өз жашоосу менен элек. Кабарлашып, кол кабыш кылып турушабы? Төркүндөрүм келип кетип турат. Кайын журтум көп келбейт. Төркүндөрүм келип турат. Ага карабай бул үй бүлөнүн балдарынын бири-бири менен ынтымакташып ойногонун, улуусу кичүүсүнө жардам бергенин, сылык экенин көрүп суктандык. Азыркы учурда тынчсызданган немесем, балдардын кышкы кийимдери жок, ошолордон корком. Биз эптеп ушулардын тамак ашын алып келип атат папабыз. Жука кийимдер менен барып атат да. Анан садиктин немелерин алып бере албай атабыз. Тетрадь ручкасы болот экен, китеби болот экен. Ошолорун алып бере албай атабыз. Мектепте уулуңузчу? Ал ошо курткабыз, сапожкабыз жок. Бүгүн ботус менен жиберген жокмун окууга. Окуу башталды эле. 2 бут кийим алып барыш керек экен, сапожканы кийип барып чечип, анан ботус туфлини мектептен кийиш керек экен. Ошондуктан жибере албай калдым. Эмес, сапожкасы жок. Кайда машина жөтөйдү? 2 айында болсо веске алып бара албай калдым. Биздин учетубуз Арчебишикте да. Ошо жака алып барыш керек болчу. Суукта алып бара алган жокмун. Такси жалдаш керек болуп калат. Таксинин акчасын төлөгөнгө шартыбыз жок. Алып бара албайт. Ушунун 20-сында прививка алышыбыз керек. Ноябрда 20-сында прививка алып барышым керек. Чоң балам 93-тө окуучу Арчебишикте. Барып келиши кыйын болуп атат. Бияқта ошо жака салып ийеттик. Ар көзтө кайра жөө басып барат берди баягы 93-кө. Анан кайра келатканда алып келиш керек да. Жолдошум ошондой жумушун токтотуп коюп барып алып келиш керек болуп атат. Бияк жакта бар экен, анан бирок сүйлөшө элекпиз да, алабы, албайбы эми. Анан алыш үчүн алар шапка сурайт дейт анан. Шапкасы центрда кымбатыраак сурайт дейт, анысын айта албайм канча экенин.
эл арасында эгиздерди жарыкка алып келүү тукум куйт деп айтылат эмеспи? Мындай сөз Наргиза Майрамбек кызына да тиешелүү. Биринчиде күткөн эмеспиз. Мына биринчи уккандайбы таң калганбыз. Бир болгону экинчисинде, үчүнчүсүндө буларды такыр башы эле күткөн эмеспиз да. Мында бир 2-3 жолу барып УЗИге тартылгам. Тура эмес го депчи. Буларды аябай сүйүндүк. Эми 3 жолу эгиз ар бир эле аял заты төрөй бербейт. Сүйүнгөнбүз. Элдер кызыгат. Кыздар ортосу бир кыз бир эркек, анан эки эркек депчи. Больницадан кийимдерин ырымдап алышты. Бизге да жоксун дешет экен. Үйгө подаркасын алып келип кетатчы бир-эки эже. Биз да балалуу элекпиз депчи. Бизге да ушундай жоксун деп. Москвадан да ушундай чалышты. Бизге дуа кылып коюңуз деп. Көп жылдан бери балалуу элекпиз деп. Бизге да ушундай жоксун деп. 7 балалуу 26 жаштагы каарманыбыз учурда расмий түрдө батир эне статусуна ээ боло элек. Бул боюнча жаш эне буларды айтты. Мамлекет тарабынан буларга эле сүйүнчө пул чыкты. Башка жардам алган жокпуз. Пособие чектеткенбиз. Октябрда өткөзгөм. Бирок ушулай да келип калса керек, ала элекпиз. Эч бирине же? Ала элекпиз. Чогуу өткөздүм да. Аны деген мурда бири алып, анан орто жерден туруктуу жерде жашаш керек да. Орто Каражыгачка көчүп кетип, токтоп калган да. Аны алган убакта бир жерде жашаш керек экен, комиссия келип текшерип калат экен. Ошондой эле ар үйдүн эшигин 7 бала менен каккылабай үстүбүздө үйүбүз болсо деп тилек кылган үй бүлө өлкө башчысына кат менен кайрылганын, учурда мамлекет тараптан натыйжалуу жооп болот деп күтүп атканын айтат. 1 октябрда кат жазып бергенбиз президентке. Жооп келген жок. Кандай кат жаздыңыз? Үй сурап кат жазган элем. Жооп келген жок эми. Бат эле жаз келет. Жаз келгенде дагы ушундай кыйналыш жашоо. Балдар менен киргизбейт. Аябай күттүк да, качан бир айтат деп. Жок болду. Башка чоңдорго кайрылган жокпуз. Батыр энеге барганбыз, акимиятка баш керек экен, мэрияга анан. Булар бирге чыкмайынча албайт экен документти. Кичинекейлер бирге чыгыш керек экен. Ошондо эмки күздө деди да, документ ошондо топто деп. Бала жыты жыттанган ырыскулуу үй бүлө учурда материалдык колдоого муктаж. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышса болот.